Дагы бир рет ассаламу алейкум, Машина Кейж каналынын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Видео тартууну улантуудабыз Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан. Бул видеобуз жалаң гана Матиз унааларын камтыйт. Бүгүн 13 июнь 2021 жыл. Азырдагы навестин астындагы Матиздерди көрсөтө кетейин. Себебин дагы деле көрсөтө бериңиз деп комментарийде сурангандар көп болуп атат. Матизди канча деп атасыңар? 230 миң. Корея без комплектация 230 миң. Коробка механика экен. Заводской механика. Заводской механика дейт. Отургучтары эко кожада. 4 айнектен электро көтөргүчтө, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Матиз 3 Корея. Туманниктер бар. 2008 коробка автомат. Есим байланыш номер 772 11 19. Бул жагы көрүнбөй атат, 87 экен. Салон көрсөтөйүн. 4 айнектен электро көтөргүчтө, отургучтары деле жакшы эле абалда, жыртылган жарака жерлери жок, эко кожада. Подлокотник бар, климат авто функциясы менен жакшы, комплектация аябай жакшы экен. Подогрев сидений айдоочуда бар. Айдоочуда жана коопсуздук жазыгы, электро күзгүлөр. Жакшы. Рейлинг, стоп фараларында хром окантовкалар, партроник датчиги эко бар экен. Айтылыш баасы 300 канча ден? 350 миң. Пробеги канча болуп калды? 150 миң километр дейт. Матиз 3 Корея. Родная краска деп жазылып турат. Коробка автомат 2008. Бунда да партроник датчиктер бар, 3 экен. Партрониктерден комплектациясын көрсөтөт. 4 айнектен электро көтөргүчтө, кондиционер печка, климаттан мезгил. Отургучтары көк кара кожада, электро күзгүлөр бар. 360 миң сом деп атат. Пробеги канча болуп калды? 160 миң. Жакшы. Канча деп атасыңар? 320 миң. Матиз 3. 2008 коробка автомат. Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, кондиционер печка, отургучтары велюр. Дагы бир Матиз 3 Корея. 2008, объему 0,8, кем Кореялар 0,8 болот, коробка механика. Есим байланыш номер 554 03 71 55. Дөңгөлөктөрү ушунда куюлган дистерде экен. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, кондиционер печка. Боло турган баасы 280 миң дедиңиз, 280 миң сом. Ооба, ошо боло турган баасында биз да айтып коюп атабыз. 280 миң. Матиз 2 Корея, Diamond комплектациясы. Diamond'ты дагы көрсөңүз тартып коюңуз деп сурагандар көп эле. Эси жанында көрүнбөйт, жесилерденби? Баасын билбедиңер? Канча? 240 миң бе? Жакшы. 2004 коробка автомат. БС-н айырмачылыгы бунда АБС системасы бар. Айдоочуда коопсуздук жазыгы жана алдыңкы жүргүчүдө да коопсуздук жазыгы бар. Отургучтары деле орточо абалда, өтө деле начар эмес. Пробеги 246 миң километр көрсөтүп атат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эми мен негизги катар жакка келдим. Бул жактан дагы көрөлү кандай болуп атат экен унаалар. Канча деп атасыңар? 180 миң. 2006 жылы чыгарылган, гидравлика, электропакет деп жазылып турат. Машина Кейджи.
Так, пробеги 121 000 километр. Кондиционер жоқ екен, а? Қанша деп отырсыз бар Матиз 3? 330 000, а? Корея Матиз 3. 330 000 кеми бар дейді. 2009 коробка автомат. Есім байланыш нөмірі 553 90 70 70. Салонын көрсетейін. Отырғыштары ошондай көк қара комбинированный кожа. Кондиционер печка. Подогрев барбы же жоқ па? Барбы? Айдоочу да бар екен. Подогрев сидений. 2 парктроник датчиги. Матиз 2 Өзбекстан. 2006 160 000 сом. Дөңгөлөктөрү жайкы. Так, алдын кайнектери электро көтөргүчтүү, кондиционер жок. Гидравлика болсо орточо комплектацияда жана кошумча парктроник датчиктери коюлган экен, 4-төө. Матиз 3 Европа окшойт, а? Европа экен. 2010 объему 1. Есінің байланыш номері, коробка механика. 4 айнектен электро көтөргүчтө, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Корректировка фар бар бул Европаларда. Электро күскүлөр, кондиционер печка дедик. Айтылыш баасы 300 канча дедиңер? 340 000 кеми бар дейт. Парктроник датчиги эко. Матиз 3 бул азыр билип берем. Мордасы корейский болуп атат, бирок Европада болуп калышы. 2006 механика 250 000 сом деп турат. Жазып койгон. Бул Европа экен. Европанын кандай айырмачылыгын билесиздер? Мына күзгүлөрүндө англис тил, Кореяда Корей тамгалары менен. Жана рулунда Chevrolet логотипи болот, Кореяда болсо Daewoo логотипи. Бунда кондиционер жок экен, электро күскүлөр да жок, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө, гидравлика бар. Матиз 2 Корея. 2005 коробка автомат 225 000 сом. Матиз 2 Өзбекстан. Туманниктер бар. 2007 150 000 сом деп маалымат кагазында жазылып турат. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө, кондиционер жок. Пробеги 215 000 километр. Матиз 2 Корея. 2003 коробка автомат 190 000 сом деп атат. Баасы. Жақта Матиз, бұлда Корея окшойт. Салам алейкум, қанша деп атасыңар? 160 000 кеми бар. Бұл Европа окшойт, а? Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Европа экен бул, Корея эмес. Алло. Жана ушунун жанында дагы бир Матиз 2 Өзбекстан. 2007 145 000 сом. Эң жөнөкөй эле комплектацияда экен, а? Матиз 2 Өзбекстан. Россия транзит номеринде мынандай башкача туманниктер коюлган экен, диодный. Кондиционер бар, гидравлика бар. 2009. Так, айнектери
алдыңкылары электро көтөргүчтө 190 000 сом. Matiz 2 Өзбекстан. Без комплектацияда 2006, объему 1. Төрт дөңгөлөө тең кышкы, протекторлары жакшы эле абалда. Пробеги канчаны көрсөтөт? 171 800 километр. Басы, айтылыш басы 195 000 сом деп атат. Айтмакчы, кондиционер жок экен, да бир без комплектацияда Өзбекстан Matiz 2. Туманниктер бар, 2006 кондиционер бар екен. Бұл максималды комплектацияда екен ошондо. 170 000 сом деп жазып койгон. Бардыгы иштейт дейт. Пробеги 162 700 километр. Басы мындай, орточо жакшыраак эле айтып атасың, тоготор жери канча болуп калат? Тоготор жери 1000 сом түшүп берем. 1000 сом деле? Кой, 150 болобу? Кошобуз а? Боло турган басыбы? Боло турган басы деп атат. Жасай турган жери жок дейт. Matiz 2 Корея. 2003 коробка механика 200 000 сом. Matiz бирлерди тартпай атат дебеңиздер. Мына алдыма биринчи чыкты эле ушул Matiz. Бул да сатылып кетиптир. 1998 жылы чыгарылган. 100 канчага дедиңиз? 140 000ге сатылды накка. Жакшы сатылыптыр. Насип кылсын. Matiz 2 Корея окшойт, 2004 коробка механика 155 000 сом деп атат. Matiz 1'di kança da atası? 130 000. 2000 жылы çıkarılgan. Matiz 1'ler kişine kımbatlap başlagan okşayt ha? 130 000. Berki olsa 140 000'ge satılıptır. Satılış oşol bolup atat. Matiz 2 Özbekistan. 2006 Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, машина кейж каналы. Гидравлика барбы? Бар экен. Кондиционер жок. Пробеги 183 000 километр. Айтылыш басы 160 дедиңизби? 160 000 сом. Matiz 2 Өзбекстан. Туманниктер бар. 2006 Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер бар, гидравликада бар анда. Жакшы комплектация жакшы. Корректировка фар 2 режимде. Пробеги 279 000 километр. Басы канча болуп атат эми? 180 000 сом. Кыргызстан номери, Болду. Машина кейж каналы. Matiz 3'tü kança da atasыңар? 260. Европа кен, 2005. Коробка механика. Bir объем дейт. Так, комплектациясын көрүп болу. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, кондиционер бар, корректировка фар 3 режимде. Комплектация жакшы эле, максималдуу эмес, бирок орточо комплектацияда. 260 000 беле? 260 000 сом. Matiz 3 Европа. 2006 коробка механика 245 000 сом.
кондиционер бар, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү, айдоочуда гана коопсуздук жазыгы бар. Дөңгөлөктөрү деле жакшы эле абалда, мына куюлган жист экен, төртөө тең жайкы. Матиз 1 2000 жылы чыгарылган Кореяда комплектация жакшыраак болот. Гидравлика, кондиционер, электропакет болот. 130 000 сом деп атат айтылыш баасы. Дагы бир Матиз 1 1999 105 000 сом. Кореябы же Европабы? Корея экен. Кондиционер, алдыңкы айнектер электро көтөргүч, гидравлика бар. 105 000.